Саламатсыңарбы, балдар? Кандай, жакшы эс алып келдиңерби? Балдар, бүгүнкү сабагыбызды биз Актандын сыйкырдуу саякаты менен баштайлы. Актан деген бир бала күндөрдүн биринде бакчада ойноп жатып, таштагы чиймеленген жазууларды көрүп, аны колуна алат. Ал бул эмне болду экен деп кызыгып карап турган мезгилде кичинекей жарк этип бир кичинекей робот түшөт. Салам Актан, менин атым Чип болот. Мен сага маалыматтарды кантип сактоонун жолдорун айтып беремин деп аны биздин заманга чейинки мезгилге алып барат. Ал жерде аскаларга аңчылардын сүрөттөрү чегилген сүрөттөрдү көрсөтөт. Чип Актанды байыркы заманга алып барат. Ал жерде адамдар чоң аскаларга аңчылардын сүрөттөрү чегилген жерлерди көрсөтөт. Илгери адамдарда кагаз болгон эмес. Кандайдыр бир маалыматтарды ошол таштарга, аскаларга чегип, ошол жерге сактап жүрүшкөн. Андан кийин Чип Актанды андан кийин жыгач тактайлардын мезгилине алып барат. Адамдар жыгачтын бетине курч темир менен тамгаларды чийип жатышкан. Чип ташка караганда жыгачка жазуу аябай жеңил болгон. Бирок жыгач тез эле сынып, чирип кеткен. Ал маалыматтарды көп убакытка чейин сактаганы саякат байыркы Египетте уланды. Актан ал жерден папирус деген өсүмдүктөн жасалган узун кагазды көрдү. Бир киши камыштан жасалган калем менен сыйкырдуу белгилерди, иероглифтерди жазып жаткан. Актан бул кагазга окшош экен деп кубанды. Бирок папирус абдан назик болот деп Чип жазуучуга жардам берип жатты. Эгер аны байкабай бүктөп койсоң, ал дароо жыртылып калат эле. Адамдар маалыматты коопсуз сактоонун башка жолдорун издей баштады. Убакыт өтүп, кагаз жана китептер пайда болду. Актан чоң китепканага туш келди. Китептер маалыматты сактоонун эң жакшы куралы эле. Убакыт өтүп, кагаз жана китептер бирок бир китепти жазуу үчүн күндөр жана жылдар кетчү. Биздин заманга кайтып келели. Актан менен робот бир убакта Актандын бөлмөсүндө болуп калат. Партанын бетинде турган ноутбукту көрөт. Актан клавиатураны тез-тез басып, досуна кат жазды. Карачы, Чип, мен бир секундада билдирүү жөнөттүм. Таш көтөрүп же папирус издеп убара болгон жокмун. Компьютер миңдеген китептерди жана сүрөттөрдү өзүнүн кичинекей эс тутумуна камтый алат. Маалымат бул чоң күч, деди Чип коштошуп жатып. Таштан компьютерге чейинки жол абдан алыс болду. Азыр сен каалаган нерсеңди компьютерден издей аласың, окуй аласың, каалаган маалыматтарыңды иштете аласың. Актан маалыматты туура жана пайдалуу колдонгону роботко сөз берди. Балдар, бүгүнкү өтө турган темабыз компьютер текст иштетүүчү негизги инструмент. Бизге жашыруун кутуча берилген. Ал жашыруун кутучанын ичинде бир буюм бар. Суроолорго жооп берип, ошол буюм эмне экенин табабыз. Түсү кара, компьютердин бөлүгү, компьютердик объекттер менен иш алып барат. Колдонуучунун эң керектүү каражаты жандуу жаратылышта тууганы бар. Ал эмне болушу мүмкүн? Айдай айтчы? Чычкан. Ал компьютердин негизги бөлүгү болуп эсептелинет, азаматсың. Отур. Балдар, карагыла, бизге компьютердин түзүлүштөрү берилген. Аларды дал келтиришибиз керек. Бул жерге жазылган сөздөр менен картинкаларды, сүрөттөрдү дал келтиришибиз керек. Кана, кайсы картинка, кайсы сөзгө дал келет? Бул эмне? Кайсы картинканы кайсы сөзгө алып келсек болот? Ким айтат? Айтчы, Эмир? Компьютердин жүрөгү, бул. Биринчиси. Балдар, бул эмне? Бул кайсы сөзгө дал келет? Кол көтөрүп жооп беребиз. Айтчы?
наушник. Бул сүрөт кайсы сөзгө дал келет? Ким жооп берет? Аскар Алиева жооп берчи? Ооба, туура. Бул маалыматты чыгаруучу түзүлүш. Бул эмне? Принтер. Бермет айтчы. Бул аткарган кызмат боюнча эмне? Кандай кызмат аткарат? Принтер кандай кызмат аткарат? Айтчы. Маалыматты чыгаруучу түзүлүш. Ооба, Азаматсың, туура. Бул эмне? Ким билет? Айдай айтчы. Флешка. Маалыматты алып жүрүүчү түзүлүш. Ооба, туура. Кийинки сүрөт бул эмне? Ким жооп берет? Эмир айтчы. Маалыматты эмне кылат? Компьютерге киргизет, киргизүүчү түзүлүш. Кийинки калган сүрөт бул эмне? Бермет айтчы. Монитор. Кандай кызмат аткарат? Маалыматты иштетет, Балдар, азыр биз ошол дал келтирүүнү текшерип көрөлү. Карагыла, бул жерде жашыл өңдө болгон булар туура деген дал келтирүүлөр. Ал эми кызыл болуп калган туура эмес. Бул жерде карагылачы. Наушник менен принтер турат, Принтер экөө сүрөттөрү алмашып калгандыгы үчүн гана кызыл болуп калды. Себеби принтер кандай кызмат аткарат? Ооба, маалыматты чыгарат. Наушник маалыматты чыгарат. Экөө тең туура, бирок картинкалары гана ордо алмашып калгандыгы үчүн не кызыл, туура эмес белгини чыгарып койду. Балдар, бүгүнкү сабакта биз тексттик документ, тексттик редактор, текстти киргизүүнүн эрежелери, текстти редакторлоо, форматтоо деген маалыматтарды алабыз. Бизде текстти иштете турган документ кайсыл программа болуп эсептелинет? Кайсы программада текстти иштетебиз, балдар? Айтчы. Ооба, Microsoft Word программасында биз не тексттерди иштетет экенбиз. Эми бул бизге көрүнүп турган ошол Microsoft Word программасынын жумушчу аймагы болуп атат. Карагыла, бул жерде документ. Word программасында биз документтерди иштетебиз. Документ деген тексттик редактордун жардамы менен түзүлгөн текст жана ага тексттик эле эмес маалыматтар, графикалык сүрөттөр дагы киргизилиши мүмкүн. Жана актандын саякатынан билдик, балдар. Карасаңар, биздин заманга чейин таштарды, тактайларды, папирос кагаздарын маалымат сактоочу каражаттар катары иштетип жүрүшкөн. Азыркы мезгилде биз компьютерди маалыматты сактоочу каражат катары, иштетүүчү каражат катары эмне кылабыз? Колдонобуз, Бизде тексттик документтер бул статья, доклад, чыгарма, ыр, кулактандыруу, чакыруу. Булар эмнелер болуп эсептелинет экен? Тексттик документтер болуп эсептелинет. Ал текстти биз ошол файлга иштетип сактап алабыз. Тексттик документтин объектилери болуп символдор, сөздөр, сап, абзац, барак, фрагмент болуп эсептелинет. Заманбап жардамчы бизге бул эмне болуп турат? Компьютер. Заманбап жардамчы. Биз жана байыркы доордогу колдонгон таш, кагаздарды иштетпестен азыр биз компьютер менен ошол текстти теребиз, текстти өзгөртө алабыз, Компьютердин эсине текстти сактай алабыз. Текстти принтер аркылуу кагаздын бетине чыгара алабыз жана ошол сакталган маалыматтарды электрондук кат аркылуу биз башка өлкөлөргө дагы жибере алабыз. Бизге берилген Microsoft Word программасынын иш аймагы турат. Бул жерде Word программасынын негизги менюлар жолчосу, аталыштар сабы, бизге бул жерде турган инструменттер панели,
Ал эми андан кийинки турган сапча бул сызгыч. Сол тарабында турган бул барактоочу тилке. Ал эми документ текст жазылып турган жер бул жумушчу талаа. Ал эми бул жерде көрсөтүлүп турган бул абалдар сабы болуп эсептелинет. Биз документти даярдоонун этаптары 4 этаптан турат. Биринчи этап бул текстти компьютерге не кылабыз? Киргизебиз, ооба. Экинчи, аны редакцирлейбиз. Үчүнчү, текстти форматтайбыз. Төртүнчү, печатка чыгара алабыз, Эми балдар карагыла. Биз тексттик программада текстти киргизүүдөгү негизги эрежелерди сакташыбыз керек. Ал эрежелер биз клавиатурада колдун позициясы менен иштейбиз. 5 манжабызга берилген позиция менен иштейбиз дагы. Текстти тергенибизде биринчи чоң тамга менен баштап, керектүү жерлерде гана тыныш белгилерди коебуз. Ошол тыныш белгилерди иштетип атканда боштукту тыныш белгиден кийин анан ар бир сөздүн аралыгында коюлат. Эч качан эки боштук калтыруудан алыс болушубуз керек. Кийинки бир гана убакытта сызыкча белгисинин эки тарабына тең боштук калтырылат. Калган тыныш белгилерден алдында боштук калтырылбайт, тыныш белгинин артында боштук калтырылат. Кийинки эске ала турган нерсе бул сапчанын бүтүшүн күтпөй биз текстти жазып кете беришибиз керек. Ал жаңы сапчага өзү түшөт. Качан гана бизге жаңы сапча же болбосо абзац керек болгондо Enter клавишасы менен жаңы сапчага түшөбүз. Текстти редакцирлөө дейбиз. Биз текстти жазып бүткөнүбүздөн кийин аны редакцирлейбиз. Ан үчүн биз текстти бир сыйра окуп, карап чыгышыбыз керек. Кайсыл жеринде катасы болсо, балким тыныш белгиден, балким калып калган тамгалар болушу мүмкүн. Ошолорду оңдоо ал текстти редакцирлөө болуп эсептелинет. Же болбосо бизге керектүү болгон тексттин шрифтин, өлчөмүн, же болбосо өңдөрүн, алмашып калып калган сөздөрдү, туура келбей калган сөздөрдү оңдоп чыгуу үчүн биз текстти редакцирлейбиз. Ан үчүн бизге кесүү, көчүрүү, коюу кнопкалары керек болот. Ал эми текстти форматтоо деген. Текстти форматтоо тексттин ар түрдүү бөлүктөрүн кандайдыр бир эрежелер боюнча керектүү түрдө келтирүүнү түшүнөбүз. Эми текстти форматтоо дегенде барактын сырткы көрүнүшүн ага рамка беришибиз мүмкүн, же болбосо абзац коюшубуз мүмкүн, же жазылган текстти сол тарапка, оң тарапка, ортого жылдырышыбыз мүмкүн. Ал эми шрифтти форматтоодо шрифтти өзгөртүү, түсүн өзгөртүү, өлчөмдөрүн өзгөртүү. Кийинкиси бул барактын номерлөө. Бизде ошол берилген текстти көп барактуу боло турган болсо, ага номер коюшубуз мүмкүн, талааларды өзгөртүшүбүз мүмкүн, же болбосо сапчалардын ортосундагы аралыкты дагы өзгөртүшүбүз мүмкүн. Ал текстти не дейт экен? Форматтоо деп аталат экен. Бул жерде карагыла. Биринчи бизге берилген тексттеги кандай айырмачылыктарды көрүп жатабыз. Бизге берилген барак, ар бир 3 барак турат. Бермет айтчы, биринчи баракта кандай айырмачылык? Биринчи баракта сол тарапка берилген. Ооба, сол тарапка тегизделип турат. Экинчи баракта ортого жазылып турат. Ал эми оң тарапка тегизделип турат. Биз текстти 3 тарапка, же болбосо будан сырткары 2 тарабын тең не кылып, тегиз кылып жазып ала алсак болот. Шрифттин жазылыш түрлөрү. Бизде менюлар жолчосунда Ж бул шрифтти карартып жазып берет. К бул шрифтти курсив менен же болбосо кыйгач кылып жазып берет. Үчүнчү Ч деп турган бул тексттин астын сызып көрсөтүп берет. Азыр балдар биз алдыңардагы компьютерлер, ноутбуктарда ошол текстти иштетүүнү же болбосо редакциялоону жазып көрөбүз. Текст жазабыз дагы ошол текстти редакцирлеп көрөбүз. Биз азыр тексттик программаны ачабыз. Жаңы барак ачып алабыз.
ошол жерден биз апама кат жазабыз. Ар бирибиз өзүбүздүн апабызга кат жазабыз. Ал үчүн карагыла. Тексттин биринчи балдар бизге көрүнгөн бул жумушчу аймак, ошол жерде биринчи маани бере турган нерсе шрифттин тибин өзгөртүп алабыз. Шрифттин тибин карагыла. Менюлар жолчосунда калибр же болбосо ар кандай Arial деген жазуу болушу мүмкүн. Мышканын жардамында алып барып туруп өзгөртөбүз. Бизге ар дайым документтер Times New Roman'да жазылат. Ошону басып алабыз. Times New Roman'га белгилейбиз шрифттин тибин. Өзгөртүп алдыкпы? Андан кийинки маани бере турган нерсе бул шрифттин өлчөмү. 14-чү өлчөмгө коебуз. 14-чү өлчөмгө койдукпу? Эми менюлар жолчосунан биз вставкага кирип, вставкада кыйгач А деген жазуу турат. Карагылачы? Кыйгач А. Бул Word Art деп коет. Ар кандай тексттерди ар кандай формада жазуу. Ошол жерден өзүбүзгө жаккандай бирөөнү тандап алабыз. Тандай алдыкпы? Ооба. Туура ачып алдыңар. Эми ошол жерге биз апама кат деп жазабыз. Вставкага киребиз. Ногу кыйгач А деп турат го, ошону басып, бирөөнү тандап алабыз. Ооба. Бизге вставкага кирип, А кыйгач жазуу турат мына жерде. Ошону басып, бирөөнү тандап алабыз. Бизге текст жаза турган место чыктыбы? Текст жаза турган. Биз ошол жерден эми апама кат деп жазып алабыз. Ал жазылган текстти ортого, барактын ортосуна жылдырыш үчүн карагыла. Бизде главная жолчосундагы ногу кара сызыкты койсок, бул ортого жылып калат. Же болбосо биз мышканы алып келгенибизде ногу текстибизди ортого жылдырып алсак болот. Жылдырып алабыз. Анын өңү түсүн өзгөртүш үчүн текстти мышканын жардамында белгилеп алабыз дагы. А деп асты сызылып турат. Карагыла. Мышканы кыймылдаган көрүп атабызбы? А деп асты сызылган жерге кирсеңер, ар кандай түстөр чыгат. Ошол жерден түстөрдү тандап алабыз. Эми анын түбүнө биз апабызга кат жазабыз. Карагыла, биз апабызга жазган каттын шрифттерин өзгөртөбүз. Шрифтин кичине чоңойтуш үчүн мышканын жардамында кара кылып белгилеп алып туруп 14 деп турат, көрүңөрбү? Ошол 14 деген жерге кирип туруп, биз ар кандай өлчөмдөрүн чоңойтуп жазып алсак болот. Ага түстөрдү берсек болот. Ушул жерде мен бир эле сапты жазып турам, биз бир барак бетти жазып алып туруп, баарын мышканын жардамында белгилеп, тексттин бардыгын өлчөмүн же болбосо өңдөрүн өзгөртүп, тибин өзгөртө алсак болот. Ал үчүн тексттин баарын белгилейбиз. Биз апабызга кат жазгандан кийин ушул эле текстке астына биз ар кандай графикалык сүрөттөлүштөрдү, смайликтерди койсок болот. Ал үчүн вставкага киребиз, карагыла. Вставкага кирип, ошол жерде фигура деген бар. Фигура дегенге кирсек, бизге ар кандай фигуралар чыгат. Ушулардан бизге керектүү болгон смайликтерди же болбосо сүрөттөлүштөрдү тандап алсак болот. Тандап алдыкпы? Тандап алганыбыздан кийин биз мышканын жардамында эле ошол смайликти экраныбызга түшүрө алабыз. Түшүргөнүбүздөн кийин карагыла. Меники азыр өң көк болуп турат, эми бунун өңүнү биз сары түскө өзгөртүп алсак болот. Сары түскө өзгөртүп алсак болот. Же болбосо ошонун жанына эле биз апабызды кайерибизден жакшы көрөбүз? Жүрөгүбүздөн жакшы көрөбүз. Жүрөктүн сүрөтүн дагы чийип койсок болот.
мына жердеги турган челекке окшогон заливка фигура, ошонун бурчуна басып туруп, ар кандай түстөрдү эмне кылып алабыз? Түстөрдү боеп алабыз. Ал эми ошол турган графикалык сүрөттөлүштөрдүн үстүнө дагы текст жазып койсок болот. Ал үчүн карагыла. Бизге эки сүрөттөлүш турат. Жүрөктү алып келип туруп белгилесек белгиленип атат. Көрдүңөрбү? Мышканын оң жагын басып, добавить текст дегенге киребиз дагы. Текст жазабыз. Апакеме деп жазып коелу. Ал текстти белгилеп, мышканын жардамында белгилеп туруп, шрифтин өлчөмүн чоңойтсок болот. Жанагы эле иш аракеттерди аткарсак болот, а? Бул сөздү дайыма айтууга менин эрким жетпейт. Бирок, апа, мен сизди аябай жакшы көрөм. Анткени мени өзүмдөн дагы 9 айга көп билген жалгыз адамсыз. Карагыла балдар, баарыбыздын апабызга катыбыз даяр болуп бүттүбү? Эми ал апабызга катты биз принтер аркылуу, принтерден печат кылып, кагаздын бетине чыгарып алсак болот. Аны чыгарыш үчүн бизге принтер болуш керек. Аны печатка беребиз. Бул Эмирдин апасына жазган каты. Биз ар кандай тексттерди же болбосо маалыматтарды принтер аркылуу эмне кылат экенбиз? Печатка чыгарып ала алат экенбиз кагаз бетине. Эми балдар, ушул биз жазган катыбызды компьютердин ичине сакташыбыз керек. Аны сакташ үчүн биз менюлар жолчосунан файл баскычын басабыз. Файл баскычына киребиз дагы. Ал жерден сохранить как деп турат. Таптыкпы? Сохранить какты басабыз. Анан биз ошол документти кайсы жерге сакташыбыз керек? Рабочий столго, же болбосо өзүбүздүн папкабыз болсо ошол жерге салып койсок болот. Азыр рабочий столго сактайлы. Бизге сактоо үчүн бет ачылды. Көрдүкпү? Ошол жерде имя файла деген жерге ар бирибиз өзүбүздүн атыбызды жазабыз. Өзүбүздүн атыбызды жазабыз, а? Көк болгондон кийин атыбызды жазабыз. Сактап койдуңарбы? Атыбызды жаздык, а? Атыбызды жазганыбыздан кийин биз сохранить кнопкасын басып коебуз. Сохранить кнопкасын басабыз. Файлга киребиз. Файл кнопкасына киребиз. Сохранить как. Ушул жерден биз тандап алышыбыз керек. Кайсы жерге сакташыбыз керек? Рабочий столго. Эми атыбызды жазып коебуз. Атыбызды жазып, сохранить кнопкасын басабыз. Так, кимки сактала элек? Сакталдыбы? Этот компьютер тандайбыз дагы. Өзүңөрдүн жөнөкөй документке сактайбыз. Эми ошол жерге атыбызды жазып коебуз. Ооба, эми сохранитти басып коебуз. Ооба, сактадык. Сохранитти басып коебуз. Атыбызды жазганыбыздан кийин сохранить кнопкасын басабыз. Ылдый. Ооба. Сактадык. Нурай, силер сактадыңарбы? Сактап койдук, а, документибизди? Силер сактадык, а? Бексултан, сактадыңбы? Сактадыңбы документиңи? Сактап. Эми балдар, биз сактап койгон документти ар кайсы жерден, мисалы, силер телефонуңарга өткөрүп алып, же болбосо флешкага өткөрүп алып, көтөрүп алып жүрсөк, же болбосо ошол эле маалыматты биз принтерге, печатка берип чыгарып алсак болот. Эми бүгүн балдар, сабакта эмнелерди түшүндүк? Биз сабактан эмнелерди ала алдык өзүбүзгө? Кол көтөрүп жооп беребиз. Эмир, айтчы, эмнени алдык биз? Принтерден кагаз чыгарышты. Бермет.
Тексттерди редакциялоо жана форматтоо. Айдай. Текст түзүүнү. Тексттерди терүүнү, дагы фигуралар менен алардын өңдөрүн өзгөртүүнү. Балдар, бүгүнкү сабакта биз текстти жана текстти иштетүү, текстти редакциялоо, тексттик маалыматтарды киргизүүдөгү эрежелерди үйрөнө алдык. Жана аны печатка чыгарууну дагы көрдүк. Азыркы сабакта биз карагыла. Кап менен секирүү деген оюн менен сабагыбызды аяктайбыз. Карагыла. Кошуу белгисин тандап алайлы дагы. Эки команда, биринчи команда, экинчи команда. Бул жерде карагыла. Бизге берилген сандарды сразу жыйынтыгын басып, алга кнопкасын басышыбыз керек. Биринчи топтон жооп беребизби? Балдар, чарчабадыкпы? Эми ушул жерде карагыла. Биз кап менен секирип, эки топ боюнча жарышып эс алып алайлы. Карагыла балдар, биринчи топтон ким жооп берет? 7-ге 9-ду кошсок, айдай? 16. Биз 16-ны басканыбызда, алга кнопкасын басканда биринчи топтун кап менен секирип астыга жылып атат. Экинчи топтун суроосуна ким жооп берет? Аскаралиева? 16. Биринчи топтон Нуртилек? Экинчи топтон Нурайым? 25. 21. Биринчи топтон Тажибаева? 24. Экинчи топтон Эмир? 35. Биринчи топтон 27. Экинчи топтон 13. Адил? Экинчи топ Аскаралиева? 13. Эки команда тең эле. Булдар карагыла. Биздин экрандагы кызыктуу фактылар. Ушул мен доскага чыгарган текстти окуп чыгабыз дагы. Кайсы жерде катасы болсо, ошону оңдоп салыштырабыз. Силердеги жазылган текстте кайсы жерде катасы бар экен? Биз экран менен салыштырабыз дагы, ошол кайсы жери ката болгон болсо оңдоп чыгабыз. Өзүңөрдүн компьютериңердеги тексттеги каталарды оңдойбуз. Кайсы жеринде ката бар экен, карагылачы? Кызыктуу фактылар. Илеп белгиси турат, тыныш белгилерди дагы карайбыз, Компьютер акылдуу калем. Кайсы жерде ката бар экен, карайбыз. Үчүнчү, төртүнчү, бешинчи номердегилерди карагыла. Кайсы жеринде окшошпой турат силердин текстиңер? Мен жана текстти жазуунун эрежелерин айтканда, тыныш белгинин кайсы тарабына коюлуш керек эле? Боштук. Боштук тыныш белгинин кайсы жерине коюлат? Ошондой каталарды карайбыз. Же түшүп калган тамгаларды карайбыз. Компьютерден оңдойбуз, ошол жердин кайсы жерде катасы бар экен? Аралык. Ошону оңдойбуз. Оңдош үчүн эмне кылабыз? Мышканын жардамында. Мышканын жардамында
Ооба, туура болду, а? Үчүнчүсүндө шрифт тиби дегенден кийин дагы проблема болуп. Тибин дегенден кийин алып салабыз. Мышканы коюп туруп алып салабыз. Ооба, ошол жерге үтүрдүн алдынан эч кандай боштук калтырылбайт, а? Мышканы сол жагы менен иштейбиз. Кой. Эми өчүрүп салабыз. Коюлдубу? Эми өчүрүп салабыз боштукту. Болдубу? Дагы кайсы жерде турат? Карагыла. Таптыңарбы? Карагыла, 5-чи сапта турат. 5-чи сапта бир өчүрүп койдук, ооба. Бизде автоматтык текшерүү дегенде эмне кылышыбыз керек эле? Автоматтык текшерүү ошондой белгилүү болуп жазылыш керек беле? Аны биз эмне кылышыбыз керек? Өчүрүшүбүз керек. Аны үчүн карагыла. Автоматтык текшерүү деген сөздү мышканын жардамында белгилеп алабыз, а? Мышканын жардамында белгилеп алабыз текшерүү деген сөздү. Анан кийин эмнени басышыбыз керек? Бул кандай болуп жазылып калган? Карартып жазылган, а? Аны өчүрүп салыш үчүн биз эмнени колдонобуз? Карартып жазуу үчүн менюлар жолчосунан кайсы менен иштедик эле? Ногу Ж, К, Ч деген кандай кызмат аткарды эле? Жны өчүрүп салабыз. Ооба, бермек, туура айтасың. Жны өчүрүп салсак, биздин текстибиз эмне болуп калат? Карагыла. Азыр мен мышканы алып келем. Текстти белгилейм, текшерүү деген сөздү белгилейм дагы. Ж өчүрүп салам. Өзгөрдүбү? Сүрөт дегенден кийинки боштукту алып салам. Ким канча ката оңдоду? Кимде канча ката чыкты? 3 дагы. Балдар, карагыла. Силер тексттерди оңдоп чыктыңар. Эми мен белгилеп койгом. Сары түс менен белгилеп койгон жердеги каталарды оңдоп чыктыкпы? Карагылачы? Кызыктуу фактылар дегенде кандай ката бар экен эле? Кызыктуу фактылар деген жерде компьютер дегенден кийинки сызыкча, акылдуу дегенде бир у түшүп калганбы? Силердин текстиңерде бир уусу түшүп калыптыр. Аны оңдоп чыктык, а? Кийинки ката кетсе өчүрүп кайра жаз деп турат. Бар бекен? Жаз деген сөз? Жок бекен? Ошону эмне кылышыбыз керек биз? Жазышыбыз керек. Кийинки 3-чүдө карагыла. Тексти деп чоң тамга менен турат. Силердикинде кандай турат? Кичинекей менен турат. Эми ошону биз өчүрүп туруп чоң тамга менен жазышыбыз керек. Өчүрүп жазгылачы. Чоң тамга кылып оңдойбуз. Кийинки шрифттин тибин, өлчөмүн, түсүн өзгөртүп текстти кооз кылса болот деп турат. Силердикиде кандай турат? Өлчөмүн деген сөз силерде түшүп калган, а? Ошол сөздү биз эмне кылышыбыз керек? Кошушубуз керек. Кийинкиде 4-чүдө турат. Сүрөт дегенден кийинки тыныш белгинин алдында боштук коюлган, а? Ошол боштукту өчүрүп салышыбыз керек. 5-чиде автоматтык текшерүү деп турат. А силерде кандай катасы бар экен? Кара жазуу менен жазылган. А бул жакта обычный эле жазуу менен жазылган. Биз үйгө тапшырма, карагыла. Мага кыскача кат жазабыз. Ал текстте форматтоонун түрүн колдонобуз. Ар бир команданы аткарып, жана ага түшүндүрмө беребиз.